Анда эмесе достор, баштайбыз. Биз жолугушуубузду угулбай калдык го. Угулуп атабы сиздерге? Чат жактан жазып койсоңуздар. Угулуп атабы жазып коюңуздар. Анан буюрса мен баштай берейин сиздерге. Жакшы. Жакшы достор, кош келдиңиздер. Кыргызстандын өзүмдүн бир туугандарым, сиздерди аябай сагынып калдык. Айрыкча аябай көптөн бери кыргыздар менен сүйлөшпөй, аябай тилдерим буралып жатса, анча мынча түркчө аралаштырып сүйлөп жиберсем кечирим сурайм. Анткени күнүмдүк жашообузда бул жакта Турцияда жүргөндө көбүрөөк түркчө колдонуп калып, анан ошонун себебинен биртке бир аз кыргызчабыз аксаган деле жок, болгон биртке көбүрөөк түркчө аралаштырып сүйлөп калдыбыз башка тилдерди сүйлөгөндө. Достор, менин аты жөнүм Эламан Кубанычбек уулу. Мен 21 жаштамын. Кыргызстанда Бишкекте теология колледжин аяктап, учурда Турцияда окуп жатам. Багытым боюнча мен теология багытын бүткөнмүн. Анан бирок ошого карабай өзүм тил багытына аябай кызыгып, ошол тил багыты боюнча көбүрөөк иш алып барам. Анан дагы экинчиси бул биз көбүрөөк ошол окуучулар менен иштешип, тил үйрөтүү багытында жүрөбүз. Анан дагы өзүбүздүн профессия боюнча азыр IT багытында окуйм. Айтишникмин. Азыркы учурда Турциянын Сакария деген шаарында окуп атам. Достор, суроолорду биз айткандай эки конференция кылам. Биринчиси мен сиздерге баардык маалыматтарды жеткирем. А экинчи ачкан ссылкада дагы бир жолу башталганда, экинчисине мен сиздерге ошол эме боюнча айтып берем. Суроолоруңуздарга жооп берем. Андыктан эки конференцияга дагы катышканга аракет кылыңыздар. Анда эмесе мен баштай берейин. Звуктарыңыздарды өчүрүп текшерип алыңыздар. Звуктарыңыздарды өчүрүп алыңыздар. Урматтуу достор, азыр мен экран баарыңыздарга көрүнүп атат, э? Экран көрүнүп атабы баарыңыздарга? Ооба көрүнөт. Жакшы. Урматтуу достор, мен Түркия бурсаларын баарыңыздар угуп жүрөсүздөр, көрүп жүрөсүздөр. Ошого карабай мен сиздерге сүттөн толук кандуу бир түшүндүрмө бере кетейин дедим. Бул Түркия бурсалары эмне, кандай өзгөчөлүгү бар, биз эмне кылганда бул программадан көбүрөөк, мындайча айтканда көбүрөөк нерсе үйрөнөбүз деген суроолорго биз Уны консултинг компаниясы сиздерге жардам берүү максатында мен платформа түздүм жана алар менен сиздерге бөлүшөм. Урматтуу достор, Түркия бурсалары деген эмне? Өзгөчөлүктөрү эмне? Шарттары эмне? Түркия бурсалары деген сөз, бурса деген сөз бул стипендия деген сөз да. Түркия бурса стипендиялык программасы бул Түркия эмес, дүйнөдөгү стандарт аябай эң жакшы делинген программа. Бул программа силердин бул жака келгенде өзгөчөлүктөрү силердин келип кеткен учак билетиңерди, жашаган жериңердин мындайча айтканда общаганын акчасын, окуу жайыңар дээрлик мындайча айтканда баардык нерсе бесплатный. Плюс сиздерге азыркы учурда стипендия 5000 лира. Бул 5000 лира деген кыргыз сомуна бир 17 000 сомду түзөт да. Мындайча айтканда сиздер бекер окуйсуздар, бекер жашайсыздар, плюс келип кеткен учак билетиңерди алып берет, и плюс силерге 17 000 акча төлөп берет деген нерсе. Алардын талап кылган нерсеси болгону силер окушуңар керек. Демек, бул Түркия бурсалары программасы бул мамлекет тарабынан, Түркия мамлекетинин программасы, бир кайсы бир уюм же болбосо адамдарга байланыштуу эмес. Бул Түркия бурсалары мамлекеттин программасы. Бул программага тапшырып жатканда эң маанилүүсү биз онлайн тапшыруу деп коебуз. Онлайн тапшыруу болот, достор. Бул дагы болсо анкета толтуруу. Дүйнөнүн 180 мамлекеттен булар студенттер алат. Ошол мамлекетте эң маанилүү нерсе бул сиздердин документтериңизди булар онлайн түрдө алышат. Биринчи тапшыруу бул силердин документтериңерди мындайча айтканда кабылдоо болуп саналат. Бул жерде кандай документтер десеңиздер, ага да алдын ала токтолом. Болгону айта кетчү нерсе, Түркия бурсалары эки бөлүктөн турат. Бул биринчиси бул онлайн тапшыруу, бул айткандай эле, документтериңиздерди жыйнап алат, документтериңиздерди көрөт, мындайча айтканда сиздер менен таанышып алат. Анан ошонун негизинде сиздерди экинчи баскычка өткөрөбү, бул тууралуу дагы айтып берем. Бул биринчи баскыч, бул сиздерди анкетаңыздар, мындайча айтканда сиздер баардык нерсеңиздерди мен ушул эламанмын, мен мынча университетте окудум, мен мындай нерселер жасадым жана мен ушундай адаммын деп өзүңөрдү официалдуу түрдө анкетаңарды силер онлайн жүктөйсүңөр. Үндү өчүрүп алсаңыздар. Кийинкиси бул анкетаны толтуруу деп айттым.
өчүрүп алсаңыздар, звук мага кайра келип атат. Аруке деген үндү өчүрүп алыңыз. Аха. Урматтуу достор, анкетаны толтурууда өтө кылтаттык менен мамиле кылыш керек. Көпчүлүгү ушул анкетаны туура толтура албагандыктан биринчи турдан өтпөйт. Эмнеге? Анткени бул программа бул мындайча айтканда официалдуу Түркиянын мамлекеттик программасы болгонуна байланыштуу. Сиздер бир гана жаңылыштык жасасаңыздар, мисалы паспортуңуздар туура эмес жүктөп алдыңыздар, же номерин туура эмес жүктөдүңүздөр, же диплом жүктөй турган жерге сертификат жүктөп алган учурда, алар силердин сертификатыңарды же дипломуңарды тааныбайт дагы, силер биринчи турдан өтпөй каласыңар. Мисал катары мен өзүм биринчи жылы тапшырганымда эч кандай өтүү деген даже мага смс келген эмес. Неге десеңиздер, анткени мен паспортумду туура эмес жүктөп алгам. Мисалы загран паспорт жүктөй турган жерге өзүмдүн башка паспортумду жүктөп алгам. Кийинкиси анкета толтуруу. Анкета толтурууну айттым, ичинде эмнелер маанилүү экендигине эми токтолобуз. Бул анкета тууралуу өзүңүздөргө айтып бердим. Мисалы анкета эмнени камтыйт, анын ичинде эмнелер кирет, биз азыр бул жакта өтөбүз. Эң маанилүү нерсе бул аны туура толтуруу болуп саналат деп айттым. Эгер силер туура толтурбасаңар, программа силерди албайт. Анкетанын ичинде эмнелер камтылган? Анкета деген эмне? Анкетанын ичинде эмнелер камтылган? Сиздер анкетаны толтуруп жатканда баардык маалыматтарды туура болуусу керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мисалы, силер окубаган мектебиңерди окудум деп жазсаңар, алар текшерет. Ал мамлекет силер мектептин мындайча айтканда архивинде жок болсоңор, окубаган болсоңор, анда окубаган болуп саналасыңар. Жана бул маалымат жалганга чыгарылат. Бул дагы силерге минус. Экинчиси, бул кайсыл тилде болбосун, ал маанилүү эмес. Мисалы, көпчүлүк суроо берип атат. Байке, Түркия бурсаларына тапшырыш үчүн түрк тилинин же болбосо англис тилин билүү керекпи дейт. Жок. Силер анкетаны өзүңөр каалаган тилде, орус тилинде, англис тилинде, түрк тилинде, араб тилинде бере аласыңар, же кыргыз тилинде. Бул эч кандай зыянга да пайдага алып келбейт. Бирок бир нерсени айта кетейин ушул жерден. Силер түрк тилин, башка тилдерди билсеңер, алар силерге албетте плюс гана боло алат. Бул силердин өтүшүңөргө дагы жардам берет. Мисалы, мен түрк тилинде жазып жүктөсөм, демек менин кыргыз тилинде жазганга караганда балким менин шансым жогору болушу мүмкүн. Анткени тил билген дагы бул силерге плюс. А кийинкиси болсо баардык сыйлык кагаздар, биз билебиз, 11 класска чейин окуганга чейин бизде ар жыл аяктап жатканда бизге сертификаттар берет. Мисалы, мактоо баракчасы деп алып жүрсөңүздөр керек. Ушул мактоо баракчалардын ушундай программаларда аябай мааниси, мындайча айтканда, орду чоң. Эмнеге десеңиздер, ал мактоо баракчасы билсеңиздер, ал жерде печат болот, сөзсүз түрдө мектептин печаты болот, директордун колу болот, аты фамилиясы болот. Бул сиздер үчүн өтө маанилүү. Демек баардык алган сыйлык кагаздарыңыздарды сиздер ал жака жүктөйсүздөр. Грамота, мактоо баракчасы, бизде Кыргыз Республикасынын сыйлыктары болсо, же ушул сыяктуу программалардын сыйлыктары болсо, аны жүктөсөңүздөр, сөзсүз түрдө сиздерге плюс. И албетте аны сиздерден талап кылат. Мисалы, жетишкендиктериң барбы деген бөлүк бар. Ошол жака сертификаттарыңыздарды жүктөйсүздөр. Документтерди жүктөп атканда биз аны эки бөлүк менен жүктөйбүз. Бул биринчиси, ар бир окуучунун документтерин биз негизи жүктөп атканда ар бирин өзүнчө жыйнап папкалайбыз. Мисалы, силер дипломуңардын ар бир бөлүгүн кесип жүктөсөңөр, алар аралаш, мындайча айтканда, бизде эмне деп коет, чалкаш деп коет бизде, түштүк тарапта. Аралаш болуп калат дагы, ал эч кандай мындай алар текшергисе деле келбей калышы мүмкүн да. Мына ошондуктан айтат элем, аралаш эмес, документтер жүктөгөндө бир папка кылып жүктөө керек. Муну кантебиз десеңиздер, мен айткам баягыда, скайнерлеп туруп, баардыгын бир PDF файл кылып туруп, ошону жүктөсөңөр, ал мисалы дипломдукун өзүнчө бир папка кылып жүктөсөңөр, баардыгы ошонун ичинде кетет дагы. Мындай аралаш болуп калбайт, или алар дагы текшергенде силердин документиңерге көңүл бурат деген. Экинчиси, бул аккаунт ачуу. Билесиздер, баардыгыбыздын албетте Google'да биздин аккаунтубуз бар, мисалы email аккаунтубуз бар. Ал email аккаунт сөзсүз түрдө керек. Мисалы, меники Элеман Кубанычбек уулу болуп турса, ошол аккаунтум менен мен кирем, ошону сөзсүз түрдө колдоном. Паролун билем. Ошол сыяктуу эле силер Түркия бурсаларына киргенде аккаунт ачасыңар, эгер аккаунтуңар жок болсо. А аккаунтуңар бар болсо, анда силер биринчи бөлүктө толтуруп атканыңарда силерден анкета толтуруп атканда эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүн толтурганда эч качан жаңылыш жасабагыла. Анткени биринчи бөлүктөн ката жасап туруп экинчи бөлүккө өтүп кетсеңер, анда биринчи бөлүктү кайра түзөтө албайсыңар.
биринчи бөлүктү туура толтургула, экинчи бөлүк өткөндө кайра биринчи бөлүккө кайра кайта албайсыңар, кайра точно оңдоого болбойт. А экинчи бөлүктө оңдосо болот, бирок биринчи бөлүктөн өткөндөн кийин жаңылыш жасап алсаңар, кайра кайтканда силерге оңдоого мындайча айтканда эч кандай уруксат бербейт. Мына ошондуктан биринчи бөлүк дагы өтө маанилүү, а экинчи бөлүк андан дагы маанилүү, кылдаттык менен жыйынтыктоо. Жыйынтыктап жатканда силер аны жыйынтыктап жүктөгөнүңөрдө аны кайра кайтара албайсыңар да. Ошондуктан баардык нерселерди эмнеге маани бериш керек, эмне калып кетти, кайсыл документтер маанилүү, алардын баарын кылдаттык менен анкетаны толтурабыз. Анкетаны толтурганда окуучуларды даярдоо схемасы бул биздин дагы компаниянын схемасы болуп саналат. Муну дагы силерге неге киргиздим? Силер дагы ошол схема менен толтурасыңар. Мисалы, биринчиси бул окуучуларга маалымат берип, семинар аркылуу берип атпайсызбы? Ошол сыяктуу эле силер биринчи маалыматыңар болбосо, мындайча айтып атканда, ар кимден маалымат алып жүктөгөнүңөрдө, мисалы, туура эмес жүктөп аласыңар. Ошондуктан биринчи кайсыл жерди толтуруп атканда кайсыл маалыматтар жүктөө керек экендигин кайсыл маалыматтар жүктөө керек экендигин билишиңиздер керек. Экинчиси бул өрнөк катары биз даярдап койгон, алдын ала даярдап койгон өрнөк катары, мисалы, мотивационный письмолор жиберебиз. Мотивационный письмолорду биз кантип жасабыз? Мисалы, бизге сунуш каттарды адамдар кантип жазат? Мисалы, мен директор болсом, мен сунуш катты кантип жазып берем же сага кантип бериш керек? Ошол сыяктуу биз компаниябызда, мисалы, бул өрнөк каттарды жиберебиз. Мисалы, мен Элеман Кубанычбек уулу, мисалы, мону өткөрөм, муну кылам деген сыяктуу, мисалы, өрнөк каттарды жиберем. Ошолорду көрүп, ошол сыяктуу кылып жазасыздар. Экинчи турга өткөн окуучуларды биз сөзсүз түрдө өзүбүз даярдап, сөзсүз түрдө темаларды беребиз. Бул схема. Бул схеманы мындай үстүртөн берип коюп атам сиздерге. Азыр ар биринин ичине кирип берем сиздерге. Достор, эң маанилүүсү, эң көп адамдардын Кыргызстанда жасалган окуучулардын %90-ы бул тыюу салынган уюмдардан сертификаттарыбыз бар. Булар эмнеге тыюу салынып калган, муну көпчүлүк айтпайт, саясат деп, бирок мен саясат эмес, мындай силерге жардам катары айтып кетип атам. Эң маанилүү нерсе бул Түркияда тыюу салынган уюмдар бизде Кыргызстанда аябай жакшы ишмердүүлүгүн алып барат. Мисал катары Себат деген окуу жай бар. Адеп башаты деген бул дагы уюм бар. Элим барсыңбы жана ыйык ата журт деген бул уюмдар бар. Бул уюмдар Түркияда тыюу салынган уюмдар, жана бул уюмдарда бар болсоңор же сүрөтүңөр бар болсо же ушул сыяктуу ушул уюмдан сертификаттарыңар бар болсо, аны эч качан жүктөбөгүлө. Бул силердин даже Түркияга келүүңөргө дагы тоскоолдук болот. Плюс силерди эч кандай программага албайт. Эмнеге десеңиздер, бул ошол болгону Түркияда тыюу салынган уюмдар. Өтө кылдат маани бериңиздер, анткени бул уюмдар бизде Кыргызстанда жакшы ишмердүүлүгүн алып барат, бирок булар менен эгер силер булардын сертификаттарын же ушул сыяктуу документтерин мен ушул адамдан алдым деп жүктөсөңүздөр, анда силер Түркия бурсаларын албайт. Анткени булар черный списоктогу уюмдар. Түркияда черный списокто. Сунуш кат. Сунуш кат бул эмне десеңиздер, мисалы, мен эгер бир күчтүү бир депутат болсом, же болбосо агай болсом, же мектеп директору болсом, мен сунуш кат жазып берем. Мисалы, Эльяр деген бала бар. Мен Эльярды ушул Түркия бурсалары программасына сунуштайм. Мисал катары, сунуш кат кимдер тарабынан берилет? Сунуш кат мектеп директорлорунан аласыңар, мектепте окугандар, же мектепти бүтүп кеткендер дагы, мектептеги мурдагы агайларыңардан же болбосо мугалимиңерден жазып айткыла, мага сунуш кат керек, ошол Түркия бурсаларына тапшырып атам деп туруп, сунуш кат сөзсүз түрдө алгыла. Анан таанымал адамдар, мисалы, Кыргызстанда аты чыккан агайлар бар, жазуучулар бар, акындар бар, ошолордон алсаңар болот. Уюмдардан алсаңар болот. Эскерте кетейин, тыюу салынбаган уюмдардан, мисалы катары Кызылай. Кызылай бул дүйнөлүк статистикада аябай аты чыккан уюм. Бул Кызылайга эгер эме кылсаңар, силерге плюс болот. Мен кошумча маалымат катары айтып атам. Жана ушул сыяктуу жакшы Кыргызстанда официалдуу болгон жана ошондой эле Түркиянын кара тизмесинде болбогон уюмдардан сертификат, сунуш каттарды алсаңыздар болот. Мисал катары мен сунуш катты кантип жазат? Мисалы, номер 19 Мадан Алымбеков атындагы орто мектебинин директору Чымырова Нуржамал тарабынан Кубанычбек уулу Эламанды Түркия бурсалары программасына сунуштайм. Себеби Эламан жакшы окуйт, өзүн жакшы алып барат, тил үйрөнгөнгө кызыгат, достор тапканга кызыгат, билgisayar, ноутбуктарды колдонгонду жакшы көрөт, өзүн жакшы алып жүрөт. Ошондуктан мен бул программага
силер бул программага алууңарды сунуштайм деп туруп силерге сунуш кат жазып берет. Бул биринчиси мектеп директорунан аласыңар, университеттердин ректорлорунан алсаңар болот, мугалимиңерден алсаңар болот. Эң маанилүүсү ошол сунуш катты бергенде сөзсүз түрдө печать басып берет. Мисалы мектептин печатын басып берет, директор деген печатын. Ошол печаты болгондо гана силердин иш кагазыңар мындайча айтканда официалдуу болуп саналат жана бул силердин бул программада жеңүүңөргө чоң салымын кошо турган бул сунуш кат. Албетте билесиздер, силерди ким гана мактасын. Мисалы мен бир адамды алып келип, досун алып келип, мен досум жакшы, бул жакшы окуйт, жакшы иштейт, сага жардам берет десе, мен дагы ооба жакшы иштейт экен демек деп туруп, мен анын сунуштаганы боюнча мен аны ишке алам. Кийинкиси бул өтө маанилүү, караңыздар, мотивациондук письмо деген бар, мотивациялдык кат деген бар. Бул эмне десеңиздер, бул эсе болуп саналат. Бунун маанилүүлүгү, сиздер мисалы өзүңүздөр тууралуу айтасыздар. Мисалы мен Түркияга окууга барууну каалайм, себеби мен түркчөнү үйрөнгүм келет. Мисалы мен доктор болууну кааласам, мен доктор болуугум келет. Себеби мен адамдарды дарылоону жакшы көрөм. Дүйнөлүк бир мындайча айтканда өзүмдү өнүктүрө алам, өзүмдү жакшы көрсөтө алам. Мага ишениңиздер деген сыяктуу өзүңөрдү ишендирүү бир эмесин жазасыңар. Бул силердин ошол программада жеңүүңөрдүн бир 50%-ын ушул мотивациондук письмо, мотивациондук кат ээлейт. Жана бул силердин эң маанилүү иш кагазыңар катары саналат. Мисалы, ал адамдарды ишендире алышыңыздар керек, мындайча айткандачы. Бул экинчи бөлүктө болот. Муну ишендире алгандан кийин силерди эгер чын эле алар, бул чын эле ушундай жасай алат окшойт деп туруп, анан силерди чакыруу, экинчи жолугушуу багытына чакырат. Кийинкиси маани бериңиздер, бул программага эч ким өткөрүп бере албайт сиздерди. Бул бир гана сиздердин жетишкендигиңиздер, тандооңуздар, ийгилигиңиз жана ошондой эле Алланын жардамы менен гана болот. Мисалы мен баягыда да айта кеттим. Кээ бир адамдар жазып атат, мага бир байке айтты, мен өткөрүп берет экен, же болбосо мага 100% кепилдик берип атат, мынча акча сурап атат деп атат. Бул Түркиянын программасы, бул жерде эч кандай коррупция жок. Ошондуктан эч кандай эч ким өткөрүп бере албайт. Эгер чын эле өтөм десеңиздер, анда өзүңүздөр аракет кылып жаратканга гана таяныңыздар. Даже биз дагы сиздердин анкетаңыздарды толтуруп беришибиз мүмкүн, мисалы услугага. Ал биздин убактыбыз, сиздердин анкетаңыздарды туура толтурганыбыз, сиздерден алган маалыматты гана биз жүктөйбүз. Жана бул туура жүктөйбүз. Ошондуктан ошол гана убактыбызга услуга алабыз. Эң негизгиси анкетаны туура толтуруп документтерди жүктөө болуп саналып атпайбы? Эң негизги бул эле гана болуп саналгандыгына байланыштуу мен айтам, бир гана бул маанилүү, жана башка көп деле маанилүү нерсе жок. Болгону ошол биринчи бөлүктө ошол нерсени кылабыз. Эч кандай эч ким өткөрүп бере албайт. Даже башка адамдар да өткөрүп бере албайт. Мына ошондуктан айтат элем, бул программага тапшырып атканда, мисалы, силер бирөөгө бир компания аркылуу тапшырсаңыздар дагы мен 100% өтөт экем деген кепилдик менен өзүңүздөр ишендирип албаңыздар. Албетте үмүт кылуу керек. Иннамал амали бил ният, амалдар ниеттерге жараша. Бирок мен айтат элем, бул программада бир эң өзгөчөлүгү, бул биринчи турдан өткөнгө аракет кылсаңыздар, бул схеманы туура толтуруу. Экинчиси болсо бул ошол силердин жетишкендик кагаздарыңар, анан баягы айткандай өзүңүздөрдүн эсе кагазыңыздар канчалык өзүңүздөр аларды ишендире аласыздар, канчалык өзүңүздөрдү көрсөтө аласыздар, ошол маанилүү. Алар туура толтуруп, туура документтерди жүктөп өзүңөрдү көрсөтө алсаңар, анда сөзсүз мен ишенем силерди бул программага алат. Экинчиси болсо достор, биз анкета толтуруп беребиз деп баягы айткан боюнча токтоло кетейин. Бул анкетаны толтуруп бергенде биз 3000 сом деп атабыз. Бул услуга биздин убактыбыз кеткендигине, анан бизде команда иштейт. Бул болгону сиздердин документтериңиздерди биз жүктөп, кайсыл документтер керек аларды силерге жардам беребиз. Бул биринчиси документ топтогонго. Экинчиси бул сиздердин аккаунтуңуздарды ачып, бардык анкетаңыздагы сиздер берген документтерди жүктөп беребиз. Үчүнчүсү, эгер үчүнчү турга өтүп, экинчи турга өткөндөргө экинчи турду сөзсүз түрдө даярдайбыз. Жана ошондой эле мотивациондук письмо же болбосо сунуш каттардын өрнөктөрүн жиберебиз. Силер аларды көрүп, ошол сыяктуу кылып, өзүңүздөрдүкүн өзүңүздөр жазасыздар, же болбосо жазганга жардам беребиз. Бирок эч качан 100% өткөрүп беребиз деп кепил бере албайм. Мен Түркия бурсаларынын биринчи турунан өткөм. Мен дагы биринчи жолу ката жасагам. Жаңы баштап атканда сөзсүз түрдө ката жасайт экенсиң да. Кийинкисинде ката жасабай калганбыз, өзүбүз
Ошонун негизинде тапшырып жыйынтык алганбыз. Бирок экинчи турда менин эң чоң катачылыктарымын дагы бир катасы болгон. Буюрса аны ачык айтпасам дагы кийинчерээк балким дагы да айтып берем, кийинки биздин өзүбүздүн менден тапшырып аткандарга кайсыл катачылык жасап алдым. Мына ошондуктан бул Түркия бурсалары программасына тапшырыңыздар. Бул дагы болсо кандай дейм, бул өзүңүздөрдүн өтпөй калам деген коркунуч болсо дагы өзүңүздөрдүн күчүңүздөрдү сынап көрүңүздөр, шансыңыздарды денеп көрүңүздөр дегендей. Анан буюрса жараткандын жакшылыгы менен өтүп калууңуздар да мүмкүн. Кээ бир студенттердин баалы аз, мисалы кээ бир студенттер сурасам чын эле мындай аябай үй чүчтөргө окуган, бирок программага өтүп калыптыр да. Неге? Анткени алар өзүн ишендире алган да программага. Мен ушуларды жасай алам, мен муну жасадым деп туруп өзүн ишендире алгандыгы үчүн ал үчтөрү толтура болсо дагы азыр Түркия бурсаларында бекер окуп жүрөт. Ошондуктан айтат элем, келгиле достор, бул программага мен сунуштайм. Сөзсүз түрдө бул өтө сонун программа, бул дүйнөдө аябай стандарттуу программа. Бул программага өтүп калсаңыздар, мен аябай сиздер үчүн кубанам жана ошондой эле айтат элем, бул программага тапшырыңыздар. Анда убакыт бир аз кенен. Азыр мен биринчи суроолордон чатка жазсаңыздар, мен ушул жерден жооп берейин. Анан бул жакта дагы да болсо суроолор менен сүйлөшөбүз кененирээк. Эгер звуктар баары ачса, эме угулуп кетет экен. Анан могул жакта Жавхар деген звугуңуз ачылып калыптыр. Аябай кайра кайра мага звук келип атат. Жабып алсаңыздар. Анан суроолор болсо бериңиздер, мен ушул жерден жооп берейин. Чатка жазыңыздар, мен артынан жооп берип кете берем. Анан достор, биз менен иштешем дегендер, буюрса мен группага кетирем, ошол номерге байланышып, буюрса биз эртеңден толтуруп баштаганбыз. Канча грамота болуусу жетиштүү. Эгер 1000 грамотаңыз болсо, 1000 грамотаны да тапшыра бересиздер. Бирок айтылчу нерсе, бул жерде грамота дагы өтө маанилүү деп айта албайм, бирок ал дагы маанилүү нерселерге кирет. Мисалы мен көрдүм, 3 грамотасы менен Түркия бурсаларын жеңип кеткен студенттер бар. Мына ошондуктан кээде маанилүү роль ойногону менен силерге айткандыгым, эң маанилүүсү бул жерде эсе каттар. Бирок бул грамоталар сиздердин ошол программада жеңүүңүздөргө жардам берет, канчалык аз болсо дагы. Анан достор, бир нерсени айтайын. Айтпай калыптырмын. Экинчи тур дагы оор болот. Мен экинчи турга токтолбодум. Бул жерде мен биринчи турга токтолдум. Мурда экинчи турда математикалык суроолор берилбесе, азыр экинчи турда силер экинчи турга киргенде биринчи сүйлөшүү болот. Силерден сурайт. Түркияга неге келдиң, неге окуйсуң? Экинчи багыты болсо, бул силерге математикалык IQ тесттери берилет. Ал боюнча биз кийинки сабактарда өтөбүз. IT багыты боюнча окуса болобу. Достор, мен айтат элем, IT, медик деген факультеттерге көп кызыкпаңыздар деп айтпайм, бирок болгону бул факультеттерге конкуренция көп. Мындайча айтканда, дүйнөдөн көп адам тапшырат дагы, алардын эң күчтүү бир 10-ун 20-сын алат дагы. Мына ошондуктан өтпөй каласыздар көбүнчө. Ошондуктан факультет тандаганда бардык күчтүү факультеттерди эмес, арасына орто факультеттер дагы кошуп алгыла. И анан бардык факультеттер боюнча бар. Эң маанилүүсү эмне? Эң маанилүүсү бул мотивациондук письмо, бул кыргызчасы эсе жазуу, аларды ишендире алуу. Экинчиси бул силерди сунуш кат. Сунуш кат, мисалы, мектеп директору сунуштайт, бул силерди мактап берет. Мындайча айтканда, сунуш кат деген бул силерди сунуштайт. Ошону ал, ушу күчтүү окуучу деген сыяктуу сунуш кат. Анан эң маанилүүсү бул анкетаны туура толтуруу. Анкетаны туура толтурбаган тагдырда силерди Түркия тааныбайт. Мектептен алган бардык грамоталарды кошсо болот да. Мектептен алган грамоталарды кошсоңор болот. Бардык грамоталарды кошсоңор болот. Болгону бир нерсе бар. Мен бая айтпадым, тыюу салынган уюмдарды эч качан жүктөбөгүлө грамоталарын. Сиз кайсы шаарда окуйсуз, кайсы университет, кайсы профессия боюнча? Мен Турцияда Сакария шаарында IT тармагы боюнча окуйм. Баалардын анан баалардын транслейт кылып кандай кылса болот десеңиздер, мисалы мектепте 11-ди бүтүп аткандар айтып атпайбы, бизде 11-ди бүтүп атабыз, бизди кантип, мисалы бизде азыр деген аттестат жок десеңиздер, мектепке барсаңыздар сиздерге транслейт чыгарып берет. Мугалимге айтсаңыздар, мен программага тапшырып атам, бааларым транслейтин чыгарып берет десеңиздер, чыгарып берет. Ошону эсептеп жүктөйсүздөр. 5-6 сунуш кат жаздырып жатам. Ашыкча болбойбу? Жок, сунуш каттын ашыкчасы жок. Канча сунуш катыңыздар көп болсо, ошончо сиздерге больше шанс. Ачык эле айталы, бул больше шанс. Болгону ошол, эң негизгиси сунуш каттардын кимден экендигин билиңиздер. Ошол маанилүү. Саламатсыз белем, айке. Умур класс окуганда документтерин аттестат беки же аттестат силер
мектепке барып айткыла мугалимиңерге ушундай факультетке тапшырып атабыз, бизге транскрипт чыгарып бергиле десеңер, транскрипт чыгарып берет сөзсүз түрдө, баардык жерде бар. Силердин азыркы учурга кийин келген бааларыңардын баардыгын чыгарып берет алар транскрипт. Кийинки суроо, психология же бизнес управление боюнча окуса болобу? Э, Шаарлар боюнча экинчи конференцияда мен айтып берем азыр. Биринчи конференцияда бул ошол эме боюнча айтып атам. Окуу боюнча, шаарлар тандоо боюнча да бир өзгөчө маанилүү нерселер бар. Экинчи конференцияда аны өтөбүз. Экинчисине дагы кирсеңиздер, ал экинчи багыт, экинчи бөлүк боюнча айтып берем. Түркия мамлекетинин сертификаты боло берет. Болгону мен айткандай тыюу салынгандар болбосун. Школдан окуйт деген справка обязательно. Албетте, силер окуп атасыңар да азыр 11 класс болсоңуздар, сөзсүз түрдө мектепке барып айтсаңыздар, мисалы мен буга тапшырам, мага могул документтер керек, мага транскрипт чыгарып бер десеңиздер, сөзсүз түрдө алар чыгарып беришет. Мугалим менен сиздердин жардамыңыздар аркылуу толтурган айырмасы канча дейт. Достор, биз анкета толтурууда эч кандай катачылык жасабайбыз. Биздин айырмабыз. Биз сиздерге өрнөктөр жиберебиз. Мондай кылсаң болот, мондай кылсаң болбойт деп жол көрсөтүп беребиз. Өзүңөр толтурганда биринчиси силер билсеңер өзүңөр толтургула. Бизге акчаңыздарды берип, акчаңарды коротуңардын кереги жок. Мен болгону мындай силерге чын жүрөгүмөн айтып атам. Эгер акчаңардын бизге кереги жок, болгону өзүңөр толтургула. Эгер билбесеңер бизге бергиле же башка бирөөгө бергиле. Биз силердин анкетаңарды туура толтуруп беребиз. Бул туура толтурбасаңар силер канча документ топтосоңор дагы анкета туура толтурулбаган тагдырда силерди программа тааныбайт, албайт. Силерди программа даже кошпойт, мындайча айтканда, жарышууга. Ошондуктан эң маанилүүсү бул жерде анкетаны туура толтуруу. Айырмасы ошол. Биз анкетаңарды туп-туура толтуруп беребиз. Силер өзүңөр каалаган нерсеңерди биз көрөбүз дагы ошону, мындайча айтканда, силердин алып келген документтериңерди туура жүктөп беребиз и өрнөктөр беребиз. А мисалы өзү толтурган адамдар да өтүп кетиши мүмкүн, биз толтурган адамдар да өтпөй калышы мүмкүн. Биз болгону туура толтурабыз. И болгону ал жагы шансыңардан, өзүңөрдүн документтериңерден, канчалык ийгилик жарата алганыңардан, ошондон да. А бирок өздөрү тапшырганга караганда көпчүлүк 100% компаниялардан же ушул сыяктуу эме мугалимдер менен тапшыргандар көп өтөт негизи. Анткени алар уже көрүп калган. А менин командам дагы ошол силердин анкета толтурганыңарга мындай туура толтуруп беришет да. 9 бөлүгү же 11 класстын транскрипт болуу керек, ошону түшүндүрүп коюңуз. 11 класста окуп атсаңар, 11 класста транскрипт чыгарып берет, 9дан чыккандар 9 бөлүгү менен тапшырып бересиңер. Класс жетекчиден сунуш кат алса болобу? Жок, класс жетекчиден сунуш кат алгыла, бирок печаты болгону плюс, печаты болбогону минус эмес. Болгону ошол аты жөнү менен жазып кетсе, мисалы мектептин могул мугалими, могул сабактын мугалими жана жетекчиси ушул окуучуну сунуштайт деп сунуш кат жазып берет. Студенттер деле мектептен алсак болобу сунуш катты? Ооба, алсаңар болот. Мисалы мен мектептен алгам, айыл өкмөттөн алгам, ошол айыл өкмөттүн эме бухгалтеринен алгам деген сыяктуу. Мисалы алар документалдуу мындай мамлекет тааныган кишилер аябай маанилүү да. А мамлекет тааныбаган мисалы акындар, жазуучулардан дагы алсаңар болот. Бирок печат кол коюлган мамлекетте иштеген адамдар аябай больше шансы көбүрөөк. Мисалы мектеп директорлору. А мисалы даже университеттин ректорлорунан алгыла, пожалуйста, Мен дагы ректорлордон алчумун. Транскрипт эле болсо болду. Мектептикилер транскрипт чыгараталар. Алар сөзсүз түрдө силердин ала турган аттестаттын бааларын чыгарып берет да. Ал сөзсүз түрдө жарай берет. Эмнеге услугаңыздар кымбат? Услуга башкаларга барып көрүңүздөр. Услуга 3000 сом, бизде эң арзаны 5000. Анан жөн гана тапшырып аткандарга да барып көрүңүздөр. Анткени биз сиздерге сөзсүз түрдө анкетаңыздарды туура толтуруп беребиз. Анан өзүңүздөр да тапшырып көрүңүздөр, анкета толтуруп көрүңүздөр, албетте көрөсүздөр. Ал жакта нелер бар? Баардык нерсеңиздер бар. Ата энеңиздер, үй бүлөңүздөр, баардык нерсе бар. Ага токтолбой кете берейин. Биздин услуга ушул. Анткени биз ушул услуга менен иштейбиз. Балардын баары сөзсүз 5 болуусу керекпи? Жок, айттым го. 3 алгандар дагы, даже 2 алгандар дагы өтүп кетип аткандар бар. Мына ошондуктан айтат элем. Бага өтө деле токтолбоңуздар. Болгону өзүңүзгө ишенип, колдон келишинче аракет кылсаңыздар, сөзсүз түрдө өтөсүздөр. Ошондо 11 класста окугандар 1-2 чейректин таблеттин түзөбү. Сиздер мектепте окугандар, урматтуу достор, силер барып эле транскрипт чыгарып бериңиз, мен программага тапшырып атам десеңиздер, сиздерге транскрипт чыгарып берет, ошо менен тапшырасыздар. Ал ойлонуунун кереги жок. Алар сиздерге транскрипт деп барыңыздар, алар сөзсүз түрдө берет. 9 окуп аткандар, 11 окуп аткандар,
Усугаңыздар канча кененирээк маалымат. Биздин услуга 3.000 сом. Мунун ичинде биз ушул Түркия бурсаларына өтүшүңүздөргө чейин полный жардам беребиз. Өтпөй калган достор менен дагы иштешебиз. Болгону бул эмне десеңиздер, биз ошол сиздердин анкетаңыздарды толтурабыз. Экинчи турга өтсөңүздөр, экинчи турга 100% өзүбүз даярдайбыз. Түз эле университеттерге барабызбы? Ооба, түз эле университеттерге барасыздар. Транскрипт деген бул сиздердин бааларыңыздардын жыйынтыгын сиздерге чыгарып берет. Мисалы сиздерде диплом жок да, диплом албай жатып менин бааларым канча экендигин болжомолдуу түрдө университет мага бере алат. Мисалы болжомолдуу түрдө бул окуучунун транскрипт баалары ушундай деп туруп чыгарып берет. Бул транскрипт сиздерге ошол официалдуу документ болуп бере алат. Баарын Skyner же файл сүрөткө тартып. Биринчи сиздер документтерди мага, мисалы мага жиберсеңиздер, мен аны сүрөткө тартылган документти мен скайнерлейм. Аларды бир папка кылып жыйнап туруп, мисалы диплом дегенде, мисалы дипломдун 5-6 сүрөт болсо, баардыгын бир папкага жыйнап туруп, аны мен программага жүктөйм, анкетага жүктөйм. А сиздер аны бир-бирден сүрөт некачественный кылып жүктөсөңүздөр, окулушу кыйын болсо, аларга дагы мисалы кыйналып окугандан көрө жөн эле коелучу, бул окуучуну албай эле коюшу дейиши мүмкүн да. Мына ошондуктан качествого иштөө бул өтө маанилүү нерсе. Даже сүрөтүңүздөрдү аккаунт ачканда жакшы бир сүрөткө түшүп жүктөсөңүздөр, келбеттүү болуп түшүп жүрсөң, мындай өзүңүздөр симпатия деп коет го, мындай өзүңүздөр жакшы көрсөтүп түшө алсаңыздар, бул дагы даже балким сиздер сүрөтүңүздөр жакшы экендигин көрүп, бул мындай жүрүм туруму жакшы окшойт деп, ошол дагы плюска кетет да. А көпчүлүгү сүрөткө кызыксыз бир монтаждалган сүрөттөр жүктөп алат дагы, ошонун себебинен мындай жакшы өтпөй калат көбү. Мотивациялык катты жазып бересиздерби ошондо? Мотивациялык кат бул сиздердин өзүңүздөр жазасыздар. Биз болгону кандай жазылышы жөнүндө айтып беребиз. Мисалы, мен айтиге окусам, мен айти боюнча жазам. Азыркы учурда дүйнөнү технология багынтып атат. Келечекте адамдар ишсиз, жумушсуз калат. Эгер сиздер айти тармагын билбесеңиздер, анда бул мындай болот. Мен айти тармагында мен телефон ойлоп табам. Ушундай максаттарым бар. Эмне үчүн айтини тандадым? Эмне үчүн Түркияны тандадым? Себеби Түркияда айти багыты өнүккөн жана мен Түркияда окугум келет деген сыяктуу мисал катары айтып атам мен сиздерге. Айтасыздар. Мисалы медикке тапшыра тургандарга биз сунуш катын мисалы моундай кылып жазсаң болот деп айтып алабыз. Мисалы медик бул адамдын өмүрү өтө жашоодо маанилүү. Мен адамдардын өмүрүн сактап калууга аябай кызыгам. Мисалы бир адамды өлтүрүү бул бүтүндөй адамды өлтүрүүгө барабар, бир адамды куткаруу бул бүтүндөй адамдын жанын куткаргандыгына барабар. Мына ошондуктан мен медик тармагында окугум келет. Андыктан мени алууңуздарды суранат элем деген сыяктуу жыгылып жазат. Бул өрнөктөрүнө дагы токтолобуз. Канча жашка чейин тапшыра алабыз? 25 жашка чейин деп уктум эле. Биз университетке биринчи тапшырганда биз эмнеге тапшырабыз? Бакалавр тапшырабыз, э? Бул биринчи тапшырганыбызда бул биздики биринчи бөлүк болгондо колледж же болбосо университеттерге тапшырганда докторантураны кое тур 21 жашка чейин тапшыра аласыздар. Мисалы мен быйыл тапшыра албайм, эмнеге? 21 жаштамын. Анткени менин жашым өтүп кетти. Мисалы 4 жылдык университет окууга менин жашым өтүп кетти. А бирок жашы өтпөгөндөр тапшыра алат. Бул биринчи багытка 4 жылдык окуйм дегендер. Ошондуктан 21 жашка чыкпагандар, мисалы университетти бүтүп докторантураны тапшырып аткандар, андан жоңун тапшырып аткандар, алар тапшыра алат. Биз болгону биринчи университетке кадам басып аткандар, булар 4 жылга 21 жаштан чектелүү. 21 жаштан арысын албайт. Керектөөчө кайсыл документтердин тизмеси азыр айта аласыз же WhatsApp'тан бошосузбу? Эң негизгиси бул ал жерден сиздердин паспортуңуздарды сурайт. Ал негизи экинчи багытка токтолом, негизи ал көбүрөөк темада. Кайсыл документтер, мен баардыгын бирден ачыктап айтканга азыр бул жактан көп убакыт кетип калат. Болгону сиздердин окууга керектелүүчү, өзүңүздөрдү тастыктоочу баардык документтер дээрлик талап кылынат. Даже ата энеңиз тууралуу дагы ал жакта сурашат. Саламатсызбы? Мен Аха. ушундай эле суроо берейин дедим эле да. Айта бериңиз. Ординатурада тапшырсак болобу түрк бурсларга? Же Тапшырсаң, ординатурадагылар болбойбу? тапшырсаңыздар болот. Азыр мен 4 курста окуйм да, 5 курстан Аха. тапшырсам болобу же ординатурада тапшырыш керекпи? Сиз ал 4 курсту бүтүрүп атасызбы же? Азыркы учурда 4 курста окуймун. Мгм. Стоматологияда, Ошмундун медфагында. Мгм.